Урматтуу коллегалар, бул эмне деген көрүнүш? Баткенде эч ким жок деген сөздү билдирет. Азыр мен бул кишини да токтотуп койдум. 70% жетекчилер жок. Мен райондукун айтканым жок, областтыкын айтып атам. Бул эмне деген көрүнүш? Булар эмне? Бул жака командировкага келди бул жетекчилер. Ким айтты аларга пятидневка деп? Аларга Трудовой кодекс негизинде 1 жылдык отпуска берилет. Ошондо барыш керек. Бул Баткен шаарында туруш керек алар. Же Баткен областында болуш керек. Бүгүнкү күндө кырдаал ушундай оор болуп турса, бүт жетекчилер кетип калган, анда кантип иштейбиз биз? Бүгүн майрам эмес. Бүгүн же дем алыш күнү эмес. Бүгүн баарыбыз иш ордубуздабыз. Канча маселелер бар азыр. Кое турган тапшырмалар бар. Бул жерде тактай турган маселелер бар. Мына эч ким жок. 70% жок. Мына биздин жумуштун жыйынтыгы. Эч ким күйбөйт. Баткен өнүксүн деген ой жок ал жетекчилерде. Күйүп кичине моундай аракет кылайын деген жетекчилер эмес алар. А кантип иштейбиз анда? Кантип биз Баткенди өнүктүрөбүз? Моундай абалдабыз биз. Моундай нерселерди сунуш кылабыз. Жардам бериңиз. Убактылуу болсо да кичине көмөк көрсөтүңүздөр деп туруп, ар бир мекеме, жетекчилер, силер өзүңөр Бишкектен сурасаңар, алар баарына жардам беребиз деп турат.